Саламатсыздар, урматтуу менин каналымдын көрүүчүлөрү. Сиздерди ушул каналымдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Сиздерге бүгүн ушул графен боюнча сөз кылат элем. Графен боюнча маалыматтар абдан көп. Бүгүнкү күнү ал маалыматтарды ушул видеонун сүрөттөмөсүндө мен көрсөтүп коем. Акта графенди кантип жасаса болот, кандай заттарды колдонуп жасаса болот, кандай методдор, ыкмалар бар, кандай свойства, кандай мындай сапаттары бар, ушул бүт баары ушул булактарда, маалыматтык булактарда болот. Анан шашпай көрүп алсаңыздар болот. Орусча тилинде болушу мүмкүн, англисче тилинде болушу мүмкүн. Негизи графен деген бул деген укмуштуудай материал, бул деген биздин келечегибиз, бул деген Кыргызстанда абдан көп нерсе. Кыргызстанда мисалы үчүн ушул Меңкуш күрөң көмүр кендери бар, Кара Кече бар. Кара Кече Меңкушты алганда дагы алардын ичиндеги болгон графендин көлөмү абдан көп. Анан Кыргызстандын баарын ушундай графенден жасалган материалдар, жабдыктар, аккумулятордук батареялар, ушундай нерселер жасаганга абдан сырьё, мындай айтканда, абдан көп келет да. Ошол сырьёну иштетиш технологиялар анчалык мындай татаал эмес негизи. Бир начар нерсеси графенди иштетүү технологиялары жаңы жаралып келатат. Ошондуктан Кыргызстанда андай өндүрүштөр азырынча жок. Бирок Кытайда акырындап ага көңүл буруп, мамлекети абдан көп акчаны кетирип ушул графен технологияларына акырындап графен аккумуляторлорду жасай башташты. Графенден жасалган, мисалы үчүн, батыш өлкөлөрүндө сот кийимдер бар, бронежилеттер да, мындай желдеттин жашоосун сактай турган. Анан эң бекем плиталарды ошол графен плиталардан жасаса болот. Ал деген алмастан да, аябай бриллианттан да күчтүү болот. Ошон үчүн баягы ичке болгону менен ок өтпөйт. Жана ошол өзүнүн октун кинетикалык соккусун өзүнө жутуп алат. Ошон үчүн баягы сөк сынбайт да, ок тийгенде. Ошондой сапаттары бар. Жана жалпы структурасы бул кристалдык решетка. Кристалдык капас өзү негизи графендин келип чыккан заты бул углерод, бул деген көмүр. Көмүр негизи анын дагы бир өзүнүн мындай абалы графит. Ошол графиттеги экимердүү молекулалар бул графен. Ошол графитти Кыргызстанда чыгаруу абдан маселе эмес. Графиттерди көп жерден Кыргызстандан чыгарса болот. Ал графенден эмнени жасаса болот? Мисалы үчүн бүгүнкү күнү ал эң бекем материал. Графенден жасалган, мисалы үчүн, материалдар ошо абдан бекем болушу ыктымал. Графенден шина жасаса, автомобилдик шина 100-150 жылга чейин иштейт деген ушундай божомолдоолор бар. Графенден жана айткандай эле сот кийим жасаса, бронежилет, ал деген көбүнчө октордун түрлөрүн чыдайт, адамдын жанын сактап калат. Андан сырткары ушул графенден эгерде аккумулятор батареяларын жасаса, анын сапаты 10 эсе ашат. Жөнөкөй литий ион бүгүн батареяларга, никель, кадмий жана башка ушундай батареяларга караганда, щелочтук батареяларга караганда литий канчалык өйдө болсо, ошол литийден 10 эсе өйдө графен. Графендик батареялар бүгүнкү Кыргызстанда бүгүнкү күнү бар, Кытайдан даяр мындай жасалган буюмдар менен. Ооба бар. Графендик бүгүнкү күнү ошол пауэрбанктар келип жатат, Кыргызстанга сатылып жатат AliExpress аркылуу. Жана эгерде бул бир спорт дүкөн бар, ошол спорт дүкөндө, мисалы үчүн, мен өзүмдүн социалдык тармактарымда көрсөттүм элем, стористе. Ошол жерде Nio деген электробайктар, электрикалык мындай мотоциклге окшогон ушундай машинелер келе баштады. Алардын батареясы графенден жасалган. Анан 8 саат зарядталса, анан дагы мындай узак убакытка жүргөнгө жардам берет экен. Негизи ошол эмне үчүн графен ушунчалык укмуштуудай жөнөкөй материал, баарына жетиштүү, ар бир өлкөдө ресурстары көп болуп туруп, анан аны баягы кеңири тарап кетелек дүйнө жүзүнө десеңиздер, себеп төмөнкүдө 15-30 жыл ичинде. Бүт ушул дүйнө жүзү боюнча негизи литий иондук технология менен иштешкен болчу. Tesla биринчи болуп, Tesla көрсөтүп, баягы литий иондук батареяларды өндүрүштүк мындай масштабта колдонсо болор экенин көрсөткөндөн кийин, калган өлкөлөр көбүнчө өзгөчө Кытай ал технологияны өздөштүрүп, Tesla'нын ачкан, Elon Musk'тын ачкан патенттерин алып, ошол литий иондук өндүрүштү өнүктүрө башташты дагы, миллиарддаган доллар каражаттар ага кетти. Миллиарддаган юань доллар кеткенден соң аяктан чоң мындай кандайдыр өндүрүштүк комплекстер пайда болду. Бүгүн алар толук күчүнө
иштеп атат. Бирок бир начар мындай өзгөчөлөнгөн нерсе бул деген графенди ошол эле заводдордон, ошол эле өндүрүштүк комплекстерден чыгара берсе болбойт. Графенди литийдин ордуна кошсо, баары бир ошол баягы батареяларды тез эле арада чыгарып, бүт дүйнө базарын каптап кетет деген сөз жок да. Аны дүйнө базарын каптап кетиш үчүн графенди аны дагы бир 15-30 жыл иштетиш керек. Аны дагы 15-30 жыл жаңы өндүрүштүк комплекстерди салыш керек. Жаңы ошо инвестицияларды кылыш керек. Бүгүнкү күнү ушул графенди жакшы изилдеп беришти. Негизи графендин потенциалын баары түшүнүштү. Бирок ошону менен бирге ошо дүйнөлүк фабрикалар, Кытай, мисалы үчүн Америка Коңшу Штаттары, ошол эле Батыш Европадагы өлкөлөр, ошол эле Түштүк Корея, ошол эле Жапония, ошол графенге ылайыкташтырылган өндүрүштөрдү койгуча дагы бир топ убакыт өтөт. Ал убакыт өткөндө 15-30 жыл, мен ойлойм 15 жылдай өтөт болуш керек, бирок азыр буюмдар пайда болуп баштады. Графенден чыккан буюмдар бул деген экономиканы бузуп сындырышы мүмкүн да. Анткени графенден мисалы үчүн ушул кийим жасасаң, ал кийим аябай бекем болот, ал кийим аябай мындай жылуу болот, бирок ошону менен бирге ал кийим айрылгыча бир топ убакыт өтөт да. Ошон үчүн баягы экономиканы бузуучу мындай технология деп эсептелинет. Эгерде ушул технологияны кеңири колдоно баштаса адамзат, анда баары өзгөрөт. Анда мисалы үчүн мода индустриясы болобу, эмне болобу, кайсы буюм жасалбасын, ал буюм баягы өзүнүн мындай моралдык карымайынча бузулбас буюм, жешилбес, жыртылбас, чирибес буюм болуп калышы ыктымал. Ошонун себебин анан баягы пластиктей эле мындай аны утилизациядагы өзгөчө маселе болот, баш ооруйт. Андан тышкары ошондой буюмдарды, ошондой кийимдерди жасап алып, ишкерлер эгерде аны базарга жеткирсе, анын базардан ал нерсе такыр кетпей калса, такыр мындай көпкө колдонуп калса, анда башка нерсе эле сатылбай кайра ошол өндүрүүчүлөргө сокку болот. Ошон үчүн ушундай алдыга жылдыруучу материалдарды өндүрүүгө эч ким шашпайт. Бирок ошону менен бирге Кытай баары өзүнүн ордун түшүнөт, Кытай түшүнөт. Бүгүнкү күнү литий кошулмалары чектелген экенин Кытай өндүрүшчүлөрү, мамлекети түшүнөт. Ошол эгерде графенге мисалы инвестиция кылбаса туура эмес болорун, ошон үчүн графенге көп көңүл буруп атат. Графенден да жакшы технологиялар чыгып жатат, бирок графендин эмнеси өзгөчөлөнөт? Графен деген бүт жерде бар, мол да. Баягы көмүр шахталарды, көмүр кендерден чыгарса болот аны. Аны баягы эгерде дарактар өссө, дарактарды өрттөгөндө дарактан калган гүлдөн өндүрсө болот да, графикке айлантырып химикалык реакция менен кайра. Албетте бул деген баягы бир өлкөгө өзгөчө кандайдыр бир шарт түзбөс нерсе да. Бир өлкө өзгөчө шарт менен туруп алып, бизде литий, уюний бар же дагы нерсе бар, биз кыйынбыз ушул ресурсту сатып байыбыз деген нерсе жок. Бүт өлкөдө ушул графен бар да. Ошондой заман келатат. Ошон үчүн мен чакырат элем урматтуу Кыргызстан, Кыргыз Республикасынын ишкерлери, мындай иштин адамдары, жаштары, сиздер азырынча ошол графен боюнча материалдарды аябай изилдеңиздер. Изилдеп туруп ушул кантип Кыргызстанда графенди өндүрүү комплекстерин түзсө болот караңыздар. Анткени Кытайда мисалы үчүн литий комплекстерди курулган да, комплекстер курулган. Графен комплекстерин кырса, литий комплекстерин каяка барат, аларды эмне кылат талкалайбы? Ал деген миллиарддаган доллардык инфраструктура да. А Кыргызстанда болсо мындай деңгээлдеги өндүрүш жок, нөл да. Ошон үчүн Кыргызстанда жаңыдан ошол комплекстерди курса, биздин Кыргызстанга жөндүү болот да. Бир гана ушул бүгүнкү күнү божомолдоп санап көрсөк, дос балдар менен, экономисттер менен, ушул графенди өндүрүштү Кыргызстанга ачуу үчүн эң кеминде дегенде 36-37 миллион доллар кетет, кичинекей баягы буюмдарды жасаш үчүн. Жана ошол комплексти куруш үчүн да, графенди өзү өндүрүүчү. Эгерде мисалы үчүн толук кандуу аккумулятордук батарея жасайбыз десек, ага ошо 1 миллиард доллардын териги кетип калышы ыктымал болуп атат да. Мындай божомолдуу саноолор боюнча. Ошон үчүн азырынча окугула жаштар, инженерлер ошого көңүл бургула, балким баягы билимиңерди тереңдетсеңер, силердин колуңардан, шыгыңардан келет. Ишкерлер болсо, мындай аябай бай болуп кеткен адамдар болсо, ушул жерге, ушул багытка баштапкы инвестицияларды кетире баштагыла Кыргызстанда. Анан эл аралык инвесторлорду жана технологиялардын ээлерин ошол эле Кытайдан болобу, башка өлкөлөрдөн болобу тартып, алардын технологияны Кыргызстанга алып келдиргиле. Анткени ошол технология Кыргызстанга келсе, бул биздин мисалы үчүн электр энергия өзүбүздөн чыкса, күндөн, суудан,
графендик аккумуляторлар бүт үйдө, бүт үйлөрдө, бүт баягы биздин унааларыбызда болсо, биз деген аябай мындай энергетикалык көз карандылыктан арылып, көз карансыздыкка жетип, ошо өзүбүздүн бутубузга жакшы мындай бекем тура баштайбыз дагы. Андан сырткары дүйнө жүзү боюнча графенден жасалган буюмдарды, жабдыктарды сатабыз. Андан сырткары дагы ушул графен бул аскер технологияга абдан керектүү нерсе. Графенден композитордон жасалган сооттор, соот машиналарга, соот кийимдерге, желдеттердин кийимдерине, каскаларына абдан керектүү материал, өзүбүздүн армиябызды бекемдейт элек да. Ошон үчүн графенге абдан катуу көңүл буруңуздар, көбүрөөк маалымат алыңыздар. Инвесторлор болсо, заводдордун ээлери болсо, Кыргызстанда ошол графендин астына инвестиция тартабыз деп жарыя берип, акырындап иш аракет жүргүзө бериңиздер. Ошондо мындай графенди Кыргызстанга ал технологияны алып келебиз деп ишенем.